жаңы жылым жаңырып, жаңы бақыт ағылып. Үнді бейік созолу, күлкі менен шат менен, жаңы жылды тосолу. Yaşlarдағы қарлар, ұланғыла барыңар. Жаңы жылдың айрықша, айтып өткіз шаны бар, айтып өткіз шаны бар. Үнді бейік созолу, күлкі менен шат менен, жаңы жылды тосолу. Аббале. Algılar gezini, azırırdın gezini. Solubasın ömürler, solcur ölü deşeli, solcur ölü deşeli. Ündü büyük sozolu, bülkülerin şaplenin, canı cıldı tosolu. Үнді бейік созолу, күлкі менен шат менен, жаңы жылды тосолу. Жаңы жылды тосолу. Бүгін күнү баталы шаңды кештен шаттуу эргүү алалы. Достор тобунун өнөрлөрүн көрүшүп, шатырата кубанычка баталы элтерде чак түштүн торунда Достор тобун жарыяга салалы де саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңырган жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жылдын алгачкы күндө мына ЛТРдин төрүндө болгондо дагы чак түш көрсөтүүсүнүн төрүндө өзүңүздөргө белгилүү бардыгыбыз жакшы көргөн, ырларын сүйүүкан Достор тобу бизде конокто. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Чындыгында эле жаңы жылдын алгачкы күндө сиздердей болгон мына асыл адамдар менен көрүш кандай гана кубанч аздыр деп атканда Қуаныш байке, сіз толқындандыңыз ба? Мен абдан толқындандым да, ошо ар биринин жүзүн, күлкүсүн, жылмайысын көрүп, маданияттын мыкты кызматкери, биздин студиябыздын кадырлуу мейманы Жайнагүл Калчаева, Достор тобунда жакшы жаңылык, мынакей өткөн жылы катарга дагы бир жакшы таланттуу кыз кошулду, ырчы Гүлмира Мухтарова. Кош келипсиз. Маданияттын мыкты кызматкери Нуриза Абазова, маданияттын мыкты кызматкери президенттин ардак грамотасынын ээси Айчүрүк Султанова, жана ошондой эле айдай сулууларды коштогон биздин Жумабекдин Шералиев атына Төшбөлгүнүн ээси биздин Кубанычбек Сеналиев агайыбыз бүгүн мына биздин төрүбүздө. Кош келипсиздер эми. Баягы жаңы жылды кандай тоссоң, бир жыл бою ошондой жүрөсүң дейт го Жайнагүл эжеке. Анан өткөн жылдагы жаман жыл болгон жок, Мына араңыздардан Гүлзат Байзакова эмгек сиңирген артист алса, Кудай буйрса, быйылкы жылы эми сиз Айчүрөк эже экөөңүздөрдүкү го дейм, сыйлык буйрса, Нуриза үчөөңүздөрдүкү сыйлык. Анан дагы чындыгында эле мына жаңы кызыңыздар кошулду, буйрса быйылкы жылы пландар абдан жакшы көп экен, Концерт буйрса берет экенсиздер, жаңы ырлар жазылды дегендей айтып өтсөңүз. Рахмат Айбек, ушу ЛТР телеканалына абдан чоң рахмат. Дайыма биз ушу жаңы жылды тосордун астында өзүң баштап турушу бизди чакырасың да. Анан кийин мен жаңылыктарды айтайын десем баарын айтып салдың да азыр. Бирок да биз билбеген жаңылыктар бар да. Ал эми өткөн жылдагы жаңылык да, бул жылдагы пландар. Сен дайыма биз менен жүрөсүң да. Негизи бизде көп жакшы жаңылыктар бар. Биз ушу Достор тобу көптөн бери мындай бир жаңырларга бир жаратканга деле убакыт болбой жатты. Ортодо кичине бир чоң бир тыныгуу болуп калды да. Анан азыркы учурда Кудай буйрса ушу 21-жылды жакшынакай узатып атабыз. Себеби
достор тобунда көп жаңылыктар бар да. Достор тобуна мынакей биздин арабызга курбубуз Гүлмира кошулду. Эң сонун жаңы ырларды ырдап атабыз азыр мына Султан Садыралиевдин обону. Сөзү болсо Сайра Батыркулова кызыбыздын сөзүнө жазылган сонун ырдап атабыз. Имидж өзгөрдү, кийимдерибиз өзгөрдү. Азыр көпчүлүк достор тобун көргөндө баягы үкү топ менен көрсө азыр үкү топлор жалтырактарга өтүптүр, Ал оңой болчу да үкү топу. Кыргыз кийимибизди кие калып, үкү топубузду башыбызга кие калып эле отуруп калчубуз. Азыр эми чач жасалгалаш керек. Эми көп нерсе да эми бул. Анан ошо Кудай буйрса. Араңыздарда сиздердин сулууңуздарга кам көргөн бар экен да, Айчирек эже. Арабызга мынакей имидж, Гүлмира имидж деп коебуз да, Гүлмиранчы. Гүлмира ырдабастан сулууңарга да кам көрөт экенсиздер. Негизи ушунча канча деген таланттуу аткаруучу кыздар бар. Биз угуп калабыз да, ушуларга кошулсак депчи, бирок Гүлмираны тандап алганыңар бул дагы өзгөчө болсо керек, чогуу акылдашып кандай болду Айчирек эже Гүлмираны келип калганы топко? Гүлбү баягы өтүп кеткенден кийин көп жыл достор тобу биз 5 жыл кичине тынык болуп калды. Биз андан кийин пандемия болуп калды. Бизде ошого иштегенге баягы көп шарттарыбыз болбой, баардык кыргыз элибизде эле баарыбыз ошондой болуп отуруп калдык. Андан кийин мына 5 жыл болуп быйыл баарыбыз кичине жанданып, арабызды толуктайлы деп, мына жаңырларды жаздыралы деп, быйылкы арачылыда келин алдыңыз. Анан баарыбыз да жакшы баягы келин алып, арабызда тойлорду жасадык, улам жакшылыктарды, улам жакшы баарыбыздын башыбызда жакшылыктарды жасап аттык. Ийгиликтер келип атты. Өзүң айтып кеткендей эмгек сиңирген артист 2 кызыбыз алды, Гүлзат Байзакова менен Салима Балтаева алды. Ошол да болсо бизди дагы да болсо биздин жакшы ыр жазуубузга дагы жаңдануу, жаңыланууга ушулардын баары түрткү болду десек болот. Анан биз көптөн бери эле Гүлмира менен курбубуз, канча жылдан бери биз ушун Гүлмиранын салонуна барып чачыбызды жасатып, макияж жасап, сулуу болуп, тырмабыз жасап жүрчүкөнбүз. Анан өзү деле бул маданияттын өкүлү, негизи консерв эмени бүткөн, виолончелист өзү, анан ырга өзүнүн каалоосу болуп бизге көптөн бери ошо бизге кошулуп, көптөн бери үй бүлөлүк да кошулуп жүрөт да биз менен. Анан ошо топко да кошулуу жөнүндөгү оюн айткан бизге ортого салып баарыбызга. Анан бизде бир жакшы жагыбыз, топтун бир адам чечпей баарыбыз чогулуп чечип, бир сөз уксак дагы ортого салмай, жакшы адатыбыз бар. Анан ошол макул. Баарыбызга ортого салгандан кийин, анан баарыбыз көпчүлүгүбүз баарыбыз эле макул болдук. Сырын билебиз дегендей, өзүн билебиз дегендей, башка киши эмес дегендей, анан тандап алдык. Буга чейин дагы көптөгөн сунуштар болгон бизге башка ырчылар чындап эле. Анан биз бешөөбүз сырыбызды билип калганбыз. Тиги тырмабыздын учу кандай эметтеринен бери билебиз да сырыбызды. Ошон үчүн баарыбыз ушул Гүлмирага токтолдук. Кудай буйрса Гүлмира киргени жаңырды жаздырдык, 2 жаңырыбыз жаздык, 2 форма жаңы. Ушу көпчүлүк формабыздын идеялары дагы ушул Гүлмирага таандык болду да. Кечээ эле ошо Көгүл көрдүк, элтерин Көгүл кызыл кийди. Бул да болсо өзгөчө болсо керек, Нуриса, кимдер тикти бул кийимдерди? Кандай тандадыңар? Мындай өзгөчө фасондогу кийимдер экен да. Мындай айтып карагандачы, эч кимге окшобойт экен да. Биз да мурдагы биздин достор тобунун бүт эле костюмдарыбыз негизи. Биз достор тобу жаңы чыккан учурда 5 жылдык кезде, 5 жылдык, 6 жылдык кезибизде биз ушундай мындай кыргызча эмес, мындай современныйраак кийинет элек да, анча-мынча. Анан бирок кийин биз таптакыр кыргызчага национальный костюмга өтүп кеттик да, улуттук кийимгечи. Эми кайра кайрылдык. Анан кайра Гүлмира эже келип эле анан кийин болбойт. Өзгөрүшүбүз керек деп анан Гүлмира эженин айтышы үйдө туртурсун да. Аны да кийебиз, ал өзүбүздүн кийимибиз, улуттук кийим. Анан кичине арабызга жаңылануу кошулсун деп биз баягы современный костюмдарды тиктирдик. Бул костюмду негизи Инстаграмда эми болсо социалдык тармакта Темене Кейжи деген бар. Темирлан деген жигит.
ошол жигит ушу биздин костюмдардын баардыгын жигит кыздардыкын тигип тур да, азыркы учурда негизи мындай айтылат негизи го. баягы жигиттердин эмеси табити башкача да, кыздар. Жигиттер тамак жасаса да даамдуу болот го. Анан жигиттер кийим тигсе дагы мындай жакшы. Эң сонун ар бириңердин Көрө билет экен да кимди кандай жарашыктуу кылып тиккен, э. Жайнагүл эже өзүңүз ооба. Өзүңүз ырдап баштаңыз эми, келиңиз. Жаңы жылда жакшы ыр менен достор тобу ЛТРдин төрүндө деп атабыз. Кайсыларды аткарып бересиз? Кубанычбай көкөбүз аябай дайыма чогуу жүрөбүз да. Маэстром дейм да. Көпчүлүктүн маэстросы да Кубанбайке. Сизди жакшы билет, э? Ооба, анан Кубанбайке мага кайсыны ойносо мен ошону ырдай берейин. Карачы кандай сонун. Жаңы жылда эми өтүнүчтүн баарын аткарыңыз эми Кубанычбайке. Кайсыларды? Калбек Тагаевдин Жаштык вальсы деген ыр бар. Көптөн бери ырдай эле келем, ошону бүгүн ырдагым келди, мындай шаңдурак ырлардан ырдайлы деп кичине кагазды карап коюп. Эчтеке болбойт. Кана келиңиз. Жаңы жылда бардык деле. Тозосуң жолуңду, кармайсың колуңду, жактыра бербеймин жайдарым мунуңду. Алмалуу бак менен аралап келем деп, алдымдан чыгасың аптыгы дагы сен. Жайдарым, ардагым, күйгөсүң алды жактан жолугуп. Söz aytasың тең тушкурлуу бололу. Бир жиги жылмаят уялам жер карап, көнүшүп басканда көңүлдү шаттылап. Эки жаш жолугап курбулар чогулап, жүрөктөр кубанат, шаттыгы ууланат. Жаштыгым, шаттыгым, көңүлүмдү кандай гана шаткылап. Топ жаштар ай шаттык менен баратат. Тозосуң жолуңду, кармайсың колуңду, жактыра бербеймин жайдарым мунуңду. Алмалуу бак менен аралап келем деп, алдымдан чыгасың аптыгы дагы сен. Жаштыгым, шаттыгым, күйгөсүң алды жактан жолугуп. Söz aytasың тең тушкурлуу бололу. Söz aytasың тең тушкурлуу бололу. Söz aytasың тең тушкурлуу бололу. Ой бали. Бүгүн мынакей жаңы жылдын алгачкы күнүндө баардыгы үйдө отурушат. Ал эми ЛТР каналында достор тобунун асыл кыздары деп айталы. Баягы мурунку биринчи улуулар сүйлөп, анан аягында кичилөөгө сөз тиет го. Гүлмира кош келипсиз. Кандай кабыл алдыңыз? Албетте бул топко кызыккандар көп, бирок сиз абдан бактылуу экенсиз дегендей. Кандай кабыл алдыңыз? Мурда баардыгын таанып билип жүрөбүз, бирок баягы топко кошулуп бир топ эле болсо керек, э? Азыр эми баардык жерде ошо сизге ушул суроону узатса керек. Кандай кабыл алдыңыз, кандай кирдиңиз деп. Биринчиден саламатсыздарбы? Рахмат бүгүн көч кылгыңарга. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Достор тобу мен үчүн өтө маанилүү топ. Бул менин жашоодогу досторум. Көп жылдан бери катышыбыз бар. Үй-бүлөбүз менен катышабыз. Кыз аркылуу катышабыз. Көп жакшы күндөр башыбыздан өттү. Жамандыктар башыбыздан өттү. Анан
Гүлбү Орозкул кызы өтүп кеткенден кийин булар кичине творчество менен заниматься этпей, кичине отуруп калышты. Өз алдынча. Анан ал убакта ошо биздин имиджге келип, сулууланып, кабарлашып, өздөрүнчө сулууланып ушинтип жүрчү элек. Анан кийин мен да кызыкчумун башынан эле. Анан өзүм мурда музыкальный Куренкеевди бүтүп, консерваторияда виолончелде ойночу элем, аны бүтүп, баягы турмуш жолунда башка жол менен кетип, балдарды чоңойтуп дегендей аял киши түйшүктүү болот эмеспи? Ооба. Анан бир жаңы фаза келди окшойт мен үчүн. Анткени атам өзү комузда ойночу эле. Былтыр пандемияда өтүп кетти. Анан ошол кишинин биринчи ал кишинин баягы тиреги эле да. Анан кийин айтчу эле, кызым, ырдасаң боло, кызым, комузуңду чертсең боло деп. Анан баягы турмушта балдарды чоңойтуп атып, анын баары полкага жыйылган, иштеп, балдарды багып, түйшүк менен жашап, анан баягы жүрөктүн түбүндө бар болсо керек ырдасам деген өзүмдүн бир бала чактан келаткан кыялданганым. Ошондуктан кыздарга айтып эле жүрчүмүн, мен да ырдагым келип жүрөт деп. Ошо Гүлбөдөн кийин пандемияда болуп кетти. Ортодо баягы кыргыз элин баары эле эмес, бүткүл дүйнө жүзү отуруп калдык үйдө. Ошол убакта дагы жаңы бир ойлор келет экен. Жашоо деген эмне? Кандай жашап атабыз? Дагы эмнени кыла элекпиз? Дагы эмнени кылсак болот деп. Анан баягы жүрөктүн түбүндөгү нерсени чыгаргым келип, балдар чоңоюп, баарын өз ордуна коюп, үйлөнтүп, жайлантып койгондон кийин балдарыман улук саат сурап, биринчиден ырдай берейинби деп, ушу мага жагат деп. Анан кыздар менен көп жылдан бери доспуз, шернелешпиз. Дагы эле кабыл алыштыбы? Сүйлөшүп эле жүрчүбүз, анан кийин кастинг кат болду дейм. Кастинг, Жайнагүл биринчи бири-бирден сурап. Жайнагүл эже кыр көрсөттү, Айчырек эже кыр көрсөттү. Жок, көргөзгөн жок, тамаша кылып атам. Кастинг мындай болду, бири-бирден сурап, анан кийин чайга чакырдым. Чайга чакырып туруп, ой, жакшы, сиз аш менен мамиле кылып турасызбы? Чайга чакыртып, анан кийин ошол жерден улук сааттарын алып, макулдогун беришти. Ошо 2-3 ай болуп калды. Куттуктайбыз. Анан достор тобуна имиджмейкер келди. Сонун ошо. Имидждерди менять этип. Жаңы башкача көз карашы, сөзсүз түрдө баягы бир адамдын өзгөчөлүгү бардыгына пайдасы тиет дейт го. Мынакей Жайнагүл эжебиз мурда, Айчырек эже, Нуриза бардыгы үкү топу кийип турса, дароо эле өзгөрүп эле жаркырап чыгышты. Ооба. Айчырек эжебиз болсо мамлекеттик кызматтарда иштейт. Кудай буйрса, мынакей кандай кайнене болуп атасыз келиниңизге. Баягы айтат го, келин жакшы болсо, кайнененин мойну узарбай ошол эле оюнча дейт. Демек келиниңиз мыкты окшойт, Айчырек эже баягы ошол эле оюнчасыз. Келиним абдан жакшы. Мен өзүмдү тааныштырып, өзүм жактырып, анан кийин балама тааныштыргам да. Ал дагы, ал кызым ошо Гүлмиранын колундагы, келиним колундагы иштечү. Ошол жерге барып жүрүп, тырмагым жасап жүрүп эле таап алганбыз. Анан мамиле эле болуп, сүйлөшүп жүрүп эле. Эмне мынча сулуу десе, келини да сулуу турбайбы? Мойну узун эле болуп калат, анан кийин кайта. Ооба, себеби ал келиним аябай тамакты жакшы кылат. Бейгапар үйгө барсам, отуруп эле жеп атып эле семирип кетпедимби? Бир моментте тойдон кийин аябай семирдим. Себеби күнүгө түрүлөп жасайт. Камыр, мен өзүнүз камырга жокмун да, лагман жасайт, ошондой атып. Анан айттым, мен мындайга көнгөн эмесмин. Кичине семирип кеттим, көнөктөрүм батпай калды деген проблемалар башталды. Анан ошон үчүн баягы мойнум узарбай кыскарып атат да, семирип. Мойну узаргандар кимдер, эмне кылып койдуң ой дегендер узарат да. Качан чай берет да, келиңиз сонун. Болсун. Кандай эми Айчырек эжеден жакшыр болсун, Кубаныч байке. Эми сиз бүгүн эми сулуулардын бардыгы өтүнүчүн аткарасыз жаңы жылда эми келиңизден. Жаңы жылыбыз да кирип келди. Мына жаңы жыл баары азыр өзүң айткандай баштары ооруп, кээ бирлери уйкудан көзүн ача албай жатса, биз болсо бул жерде ырдап төрүндө отурабыз. 1 жылдан кийин көрүшүп деп анан
жашообуз негизи өмүрлөрүбүздүн баары биз ойлогондой болуп жакшы болушун каалап тиледик. Кудай ошого жеткирсин. Баарыбызды мынакей тосуп алдык. Эми өзүң айткандай биринчи күн кандай башталса, бир жыл бою ошондой дейт. Мына шаң менен баштап атабыз. Кудай буйрса, быйылкы жылыбыз жалаң шаңга бөлөнөт экен. Мен Атантай Акбаров агайымдын өмүр керемет деген ырын ырдап берейин. Баарыбыздын жашообуз керемет болсун. Ой, бай. Акыретке кеткен келелик, дүйнөнү айтып берелик. Өкүнүчү арман болсо да, өмүр чиркин өзү керемет. Өзүң жүргөн дебелек, өмүр керемет. Адам асыл экенин ай, адам өзү сезелек. Адам асыл экенин ай, адам өзү сезелек. Гүлдөр дагы кышта жайнабайт, булбул дагы үнсүз сайрабайт. Өмүр кыска, бакыт көз эрмек, жаш кезекти бизге байлабайт. Өзүң жүргөн тебелек, өмүр керемет. Адам асыл экенин ай, адам өзү сезелек. Адам асыл экенин ай, адам өзү сезелек. Кадырлашып жүрүп өтөлүк, карылыкты мезгил жой элек. Адам оолу өлбөс бол элек, аңдыганын ажал кой элек. Өзүң жүргөн тебелек, өмүр керемет. Адам асыл экенин ай, адам өзү сезелек. 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 Эң сонун адам асыл экенин адам өзү сезелек дейт. Ошо Атантай Акбаровдун бир жакшы ырсаптары бар. Умтулушту баары жылдыз болгонго, мен умтулдум адам бойгон калганга дейт. Мен ушуну Нуриза айымга айткым келип атат да. Качан көрбөйлү жаркылдап жайдары, кызыңыз канчага чыгып калды, дагы деле ырдап жүрөбүз сиз менен. Деле чогуу жүрсү эле. Быйыл 10го чыгат Кудай буйрса. Убакыт карачы. Тили келип калдыбы ырларга? Тактана. Жашоо кейимет деп ырдачы. Жашоо кейимет деп азыр жөн эле чай кайнатат тил бою жерге. Керемет деп гана сүйлөйт. Эң сонун негизи айтып атпайбы, азыр баардыгыбыз үйдө отуруп калдык деп. Бирок ошентсе дагы ар бириңиздер өз алдыңызча ырлар жаздырып, ыр куржунду толтурдуңуздар да. Кимдердин ырларын кайрылдыңыз, Нуриза айым? Мен ушул жылдын акырында, 21-жылдын аягында мен Чыңгыз Турдубаев деген биздин жаш оончу жигиттен бир Убакыт деген жаңы чыгарма алгам. Ал ырды быйыл ушул 22-жылга буйрса алып чыгам. Жаңы жылда жаңы экен да. Бирок өткөн жылда дагы жакшы ырларды аткарып чыктыңыз. Алтымыш Кадыровдун ыры, ошолор менен толукталды да ырларыңыз. Ооба. Эң сонун. Жакшы. Үй бүлөдө кандай чыгармачылыкта? Сиздер эми таланттуу үй бүлөлөрүңүздөр да бардыр. Ооба, биздин үйдө бардык эле эжем актриса, иним дагы актер. Аларга эжем жыл бою эле кинолордон кол бошогон жок окшойт алар. Анан 21-жыл негизи
жакшы жылдардын катарын толуктады го. Талайкан абасы биздин эл теринде жылдыз болуп атат, анткени жалгыз деген сериалга тартылып, биз байма-бай көрсөтүп атабыз. Ошол аркылуу абазалар элге белгилүү дейм да. Келиңиз анда сизден ыр болсун, кайсыларды аткарып бересиз? Мен анда Хабибулла Азиреткуловдун Жылдыздуу түн деген чыгармасын аткарып берем. Жүзүңдү айдың жел аймалап, жүрөктө кусалык айланар. Аттың ай кайрылып келсеңчи, ай менен сырдашкан махаббат. Аттың ай кайрылып келсеңчи, ай менен сырдашкан махаббат. Жаралуу жүрөктү мас кылып, жүрсөң да жанымда каттыгып. Кечеги кыялдар бүгүн жок, кеткенсиң бурганак сапырып. Кечеги кыялдар бүгүн жок, кеткенсиң бурганак сапырып. Çolpondой жаркыган үмүтүм, чогунда лолой бүйүттүм. Жүрөктөр биригип сыр чечкен, кайдасың жылдыздуу айлуу түн. Жүрөктөр биригип сыр чечкен, кайдасың жылдыздуу айлуу түн. Кайдасың жылдыздуу айлуу түн. Баракелде, байли. Кош бол айлуу түн. Баракелде. Негизинде жакшы ырлар баягы жүрөктөн орун алат, бул ырлар дагы баягы элдин жүрөгүнө жеткен ырлар. Анан азыр биздин телекөрүүчүлөр айтып атат го, эки эмгек сиңирген артист келбей калыптыр. Калган эмгек сиңиреликтер келиптир деп. Демек бул жылы булар алсын деп келбей калды окшойт, Айталы деп аттык эле өзү сиңирип туруп. Биз эмгек сиңирдик эми силер төртөңөр сиңирип алып, мейли ишиңиз менен аларда жаңы жыл менен куттуктайсыз. Эми жалпы бошобой калышты да концерттен. Концерттен коноктор келип, жаңы жылдын алгачкы жаңы жылдан кийин дагы концерт берип атышат. Келиңиз анда жалпы чогуу бир аткарып бериңиздер. Кына достор тобу дегенде жалпы ырларды биз көбүрөөк жүрөккө жакын. Келиңиздер. Кошуу сагай деп бир Камчыбек байке ырдап берип коет. Эң сонун. Кана келиңиз. Can günü, okuldu düştü çürüğüm. Oyunun barı siz bolum, barı siz bolum, ay siz bolum. Orlu canday, canday cürümüm. Oyunun barı siz bolum, barı siz bolum, ay siz bolum. Orlu canday cürümüm. Abali. Ünümüz
dal болуп убайым тартып кыйнылам каяктан сизди көрделим ай көрделим капыраймынча мени кыйнаган каяктан сизди көрделим ай көрделим капыраймынча мени кыйнаган Кусау жанды кимая, көбүздөр өчкөн отугуз. Белгисиз бойдон калалы, ай калалы. Кошулуз агай, агай кошулуз. Белгисиз бойдон калалы, ай калалы. Кошулуз агай, агай кошулуз. Ой, белгисиз бойдон калалы, ай калалы. Кошулуз агай, агай кошулуз. Кошулуз агай, агай кошулуз. Ушул ырдырда басар Кубаныч агай менен коштошуп аткандай эле болду. Кошу, азыр кетпей тургуңуз убакыт дагы көп дегенде. Залка жазчы Чыңгыз Айтматовдун жакшы бир сөзү бар экен. Дос бул кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче бактылуу кезинде да билинет дейт. Албетте сиздерди көрүп ушу көпчүлүгү ушу достор тобундай болсок деп көбү кыялдашат. Жайнагүл эже, сизге да ушундай суроолорду узатып калабы? Достуктун сыры эмнеде? Кантип дос болосуңар? Баягы ар бир үйдө эгерде бири ырчы, бири композитор болуп калса, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт дейт го. 6 ырчы бирде жеп жүргөн, Кубаныч байке. Бул өзү чоң эрдик болсо керек. Бирок ошонун баарын камтыган бул достук, Жайнагүл эже. Туура, эми бизге мына 15 жыл болду да чогуу жүргөнүбүзгө. 15 жыл мурун Нуриса канча жашта эле? Жап-жаш экенде, 30тан жаңы ашып, 18 биз 40тан жаңы ашып дегендей. Мына азыр биз уже канча неберелүү болуп калдык. Менин неберем бар, мисалы үчүн Гүлзаттын небереси бар. Анан кийин биз эми баягы убакыт учкан куш экен да. Зымырап эле кетип баратат. Биз болсо өзүбүз каргыбыз келбей, негедир жаш болуп эле жүрүп атабыз, кыздар менен кошо. Ал эми кыздарыбыз болсо бизди Гүлзат экөөбүздү мындай аркабыз менен эле келатат да, мындай жаш өтүп, убакыт өтүп кайда барса деп, Анан кийин эми жамандык жакшылыктар да чогуу. Достук, Достук экен да булчу. Достук деген ушул экен, элдин баары тең таң калат да. Чынын айтканда биз мисалы үчүн бир ырчы менен бир алыс жакка командировкага чыксаң, ошо 3 күн ичинде бири-бирибизден таажап, характердерин көргөзүп, окуй деп мындай неме болобузга. Биз достор тобу тескерисинче, эгерде биз алыс жактарга командировкага чыгабызго, ой, бир жыргап келебиз. Бири-бирибизден ажырагыбыз келбейт, каткырык күлкү. Сальман билесиңер, оготер. Ал анекдоту Нуриска андан бешмидер шайыр да. Кыздардын баары шайыр. Анан кийин билбейм, мен баягы менин оюмча бул достук бар деген чын да. Достуктун сыры ушунда болсо керек, Айчүрөк эжеке. Айчүрөк айткандай, ымдашып билебиз да бири-бирибиздичи. Көз караштан, туура эмес болсо башарды чайкап ийесиң. Айчүрөшка, Салюшка, Гүлзатка, Нуриска, Гүлмирка мынакей кошулду. Биз ушинтип эле бири-бирибизди эркелетишип эле келатабыз. Эми кес-кесте болот эми анча-мынча баягы. Эми ал болот да, Бирок бул костюмдарыбызды мен мындай кийем, мындай дечибиз башында. А бирок жакшы
Мен жана Нурисканы айткым келип кетти да, үкү тебетей кийип эле жүрчү элек депчи. Нуриса бизге кошулуп чогурдап калганда бизге элдер таң калбады. Нурискага үкү кийип койдуңар. Аябай самая современная, чисто эстрадная певица болчу дешип элечи барчы. Анан бирок чынын айтканда, ошол жакшынакай эле келе атабыз. Кудай дуңулак сүйсүн, калганыбыз аман бололу. Бирге бололу, түгөл бололу. Ооба, кемебесин, Кемебесин. Женегүл Калчаева өткөн жылда сиздин репертуарыңызда жакшы бир ыр чыкты. Жүрөктөш деген бул биздин Эл ФМ радиодо байма-бай кетип, бүгүн дагы кетип отурат да. Бул ыр сиздин ыргырчуңузга өткөн жыл жаңы кошулса, бул жылы да көп ырларыңыз бар болсо керек, Кудай буюрса биз жана айтып өтпөдүкпү, Гүлбү арабыздан кеткенден кийин биз көпкө чейин ушу достор тобу чогулуп эле жүрө бердик да. Бирок эмнегедир чогуу чаран баягы тойлорго чакырат чогуу досторду. Бирок мындай бир концерт бере элекпиз, убакыт өттү. Жаңыр жаздырган жоксуңар. Жаздырган жоксуз, бирок эми жазып баштабадык. Анан бирок ошо экен да, Гүлмира Кешимен сонун кийимдер тигилип, анан бирок деген жаңырлар жазылып, андан жаңы сырткары прическалар жасалып. андан сырткары туура айтасың, ар бирибизде өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз менен жеке иштеп баштадык да. Жеке ырлар жаралды. Ал Жүрөктөш Бакыт Мамаевдики сөзү Сонун Кадырованыкы да. Ошол ырды көптөн бери мен өзүм жакшы көрүп жүрүп ырдап чыктым. Азыр да репертуарда көп эле ырлар бар. Азыр эми Кудайым буюрса, ушу мынакей жаңы жыл келбеди, эми Аял сулуу деген бир жакшы чыгарма жаралган турат. Аял негизи сулуу экенбиз да, биз айтып турат да. Себеби аялдарды күндөн алат, нурдан алат, гүлдөрдүн эң кооз жерлеринен алып анан аял жаралат экен. Кудайым буюрса, ушу жаңы жыл. Эркектер деле ушундай, Кубаныч байке. Bizde cıgaçlarını alıp Темирден. Негизичи, мурункудан менде эркектер деген ыр бар эмес беле? Ооба. Эркектер, силер кутусуңар, эркексиңер, тентексиңер дейсиң тек дагысыңар. Силер бүркүтсүңөр, арстансыңар деп ырдагам. Анан быйыл аялдарды мактап ырдадым. Эмне эркектерди мактап калгансың деп жолдошум да кылышып атпайбы? Анан койду, анан аял деп туруп аялдарды мактап кайра ырдап баштадым. Бүгүн кайсыл ырды аткарып бересиз эми? Мына жаңы жылда баардыгыбыз жакшы ыр менен, күлкү менен мына эфирде отурабыз, кубанып, Кана сизден дагы өзүмдүн репертуарымда баягы ырдап жүргөн Сен менин издеримди ырдап берейин. Девушкан Ажиевдин сөзү Жалил Сыдыковдун сөзүнө жазылган. Эң сонун кара. Күбүш кынкан жер жамылып көктөм болор мөлтүр жашын төккөнүдө мен атайлап бир кайрылдым кечеле биз жашынма ойноп жүрчү өстөндө мен атайлап бир кайрылдым кечеле биз жашынма ойноп жүрчү өстөндө эске албай элип жамгыр төккөнүн жар боруна жамгыр күндү төккөнүн аларда жок бирок издер калыпты чуркап өткөн сени менин издерим аларда жок бирок издер калыпты чуркап өткөн сени менин издерим көрчү
кыял чиркин шашканын көзгө элестей беш көкүлдү жашагын балалык кез эске түшөт ушунча эстебепмин өмүрүмдүн кеткенин аларда жок бирок издер калыптыр чуркап өткөн сенин менин издерим чуркап өткөн сенин менин издерим. Эң сону бар болуңуз. Сен менин издерим дегенде ар бирибиз артыбызда жакшы издерди калтырат экенбиз. Элибизге эмгек өтөп ырарнап Айчүрөк эже кантип убакытта жеткирип атасыз? Мамлекеттик кызматта иштейсиз, кайра достор тобу менен ырдайсыз, кайра салонго барасыз, сулук съемкалар дегендей. Бирок баягы үйдө келиниңиз бар экен да, бирок ошонусу да баягы аларга дагы кичине баягы чынырларды кичине катуураак коюп коюш керек. Эми биз башынан кандай көнсөң ошондой калып калат кезиңде биз бала чактан баштап үйдө эркек болбогондуктан жалаң эркектин да жумушун эшиктен үйдөн кылып үйрөнүп ошого көнүп калганбыз да, эрте туруп кеч жатып. Ошон үчүн азыр эртең менен эрте туруп ишке келмей, анан биздин багы съемкалар болуп калганда кыздарда обед тамактанууда же болсо кечинде деп атып эле ушунтип көпчүлүгү көнүп калдык да, жайнак эле экөөбүз. Гүлдөрдү кантип жасайсыз? Кайсы Гүлдөрдү болсо сиз өзү уктайсызбы деп сурай беребиз. Гүлдөрдү көбүнчөсү жумуштан баргандан кийин жасайм. Анан дем алыш күндөрү бизде 2 күн дем алышта. Ошол күндө дагы эртең менен туруп алып кечинде көбүнчөсүн жасайбыз. Тыныгуу жок экен. Тыныгуу жок, 3-4 чейин түнкү ошого чейин отуруп жасайбыз да. Баары заказ болуп калат да кээде. Ошондо түнү менен иштеп чыкканга туура келет. Эртең менен 2 саат же 1 саат уктап туруп кайра жумушка келмей. Ошондо негизде болот, азыр мындай жасайм. Сарыдан жасайм, кызылдан жасайм деп. Ооба, элдин талабы болгондон кийин эгерде алып алгандан сөз ошону аткарыш керек. Уят кылбаш керек да. Айттыңбы, кылыш керек. Мен ошондого көнүп калгам. Кел дедиңби, келем. Барба деген, барбай дегендей сөз да. Антпесе багы бул деле бул эме сыяктуу да, багы магазиндеги товар сыяктуу эле, мисалы үчүн убагында койбосоң өтпөйт. Өтпөй калат. Ошондой. Анан башка жактан барып алып алат да. Ошол сыяктуу эле заказ берсе жасап коюш керек. Анан өзүм үчүн дагы менин хоббим болгон үчүн бирөөлөргө ошону жасап алып туулган күнү болуп калат, үйүнө көбүнчөсү жаңы үй болуп калса ошолорго барып тартуулап кандай жакшы көрөм да. Кызыгуу болуш керек экен да, бир нерсени жасаш үчүн. Кызыгуу болмойнчо эч нерсе жасалбайт да. Анан бир нерсе кызыкканда дагы ички жан дүйнөң менен берилиш керек да, аны сүйүш керек ошончолук. Антмечи өзүндөй чыкпайт. Мен гүлдөрдү жакшы көрөм да, негизи үйдөгү дагы үйгө барып калганда эле барып көрүшөт, терезе баардык жанагы гүлдөрүм көп. Өзүңүз да гүлсүз. Сырттагы деле гүл, тиягында деле гүл. Анан ойлонуп ушундай жаңы нерсе улам чыгарганды жакшы көрөм да. Эми Гүлмирайым мына жаңы кошулду. Гүлмирайымды ырдатпай туралы, эмкеде чогуу келгенди ырдаталы. Азыр дагы бир биздин убактыбыз азайып баратат. Албетте жалпы чогурдайсыздарбы же Нуриза ырдап бересизби, кандай кыласыздар кана? Анан да мен репертуарымдагы алгачкы жылдары ырдап жаңы сахнага чыгып жүргөндө ырдап жүргөн ырлардын бири сөзү Надырбек Алымбековдуку, обону Сыймык Бешекеевдин Жол алыс болсо кантейин деген сонун. Ооба, кана келиңиз. Кошулуп, Табалбай шылтон чейин дартыңа күйөм ай сени жолугуп күндө турсам дейм жол алыс ай болсо кантейин жолугуп күндө турсам дейм жол алыс ай болсо кантейин
Arzandı menin baktım ay, arada tolor kapçıgay, ansayın süyküm sezilet, ajarın ay sulu ay çıray, ansayın süyküm sezilet, ajarın ay sulu ay çıray. Достор тобу болуп атасыздар. Мынакей, Вали. Оңой бу менин бактым ай, ортодо толор капчыгай, сүйкүмдү сенин нур жүзүң, сүрдөн төкай жүрөк чыдатпай, сүйкүмдү сенин нур жүзүң, сүрдөн төкай жүрөк чыдатпай, таба албай шылтоо анчейин, дартыңа күнөм ай сенин, жолугуп күндө турсам дейм, жол алысай болсо кантейин, жолугуп күндө турсам дейм, жол алысай болсо кантейин, жол алысай болсо кантейин. Ай баракелде. Жолду жакын кылган бул жакшы ыр дейт. Келиңиздер эми жалпы эң сонуңдарыңыздар бар ушу жакшы тилектер камтылган, жакшы сөздөр камтылган, ошону чогуртап коюңуздар. Келиңиздер кана, кадырлуу коноктор. Кана. Жакшы күндө силер менен тосламай, эй достор, достор, достор ай, өмүр жолун кошконай, жашоодогу жакшы күндө силер менен тосламай. Жашыбыздан ыймаңызат деп көндүк, адал иштеп ак эмгектеп көндүк, жаратканга тобо кылган турмушту, ачуусунан таттырагын көп көрдүк. Достор, достор, достор ай, өмүр жолун кошконай, жашоодогу жакшы күндө силер менен тосламай. Эй достор, достор, достор ай, өмүр жолун кошконай, жашоодогу жакшы күндө силер менен тосламай. Кол жылытар колом тотум бүгүсүн, дос кадырын турмуштан бак билгиздин, ары сезим аппак болсо дилибиз, өзүнчө тартып турасый биздин. Достор, достор, достор ай, өмүр жолун
кошконай, жашоодогу жакшы күндү силер менен тосламай. Hey dostlar, dostlar, dostlar ay, ömür yolu kошконай, жашоодогу жакшы күндү силер менен тосламай. Жашоодогу жакшы күндү силер менен тосламай. Эң сонун баракелде. Жаңы жылдын алгачкы күнүндө негизи эле жаңы жылда силер менен тоскон кандай гана бакыт бар болуңуздар. Ар бириңиздерге айта берсе өзүнчө тарых, ишиңиздерге ийгилик, ыр-кыржыңыңызда дагы көптөгөн ырлар көбөйө берсин, катарыңыздар дагы көбөйсүн, эч качан азайбасын. Кубанч агай, сизге рахмат. Сиз экөөбүз бүгүн жакшы кызмат кылдык окшойт кыздарга. Ошондон бүгүн кыздар ырдасын дедик, сулуулар ырдасын дедик. Кудай бурса, быйылкы жаңырган жылда дагы сонун концерттерден, жакшы күндөрдөн жолугушат экенбизсе, ырасчылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кирип келген жаңы жыл жалпыңыздарга жакшылыктын, токчулуктун берекенин жылы болсун. ЛТР каналы жалпыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайт. Кийинки эфирлерден амандашканча саламатта калыңыздар, эс алыңыздар, көңүл буласын.